кыш жөнүндө башында айттык сүрөттөрдү карап. Осипа Асанбекова Ат Башы районундагы Акжар Сезими бала бакчасында көп жылдардан бери тарбиячы болуп иштеп келет. Мекемесинде негизги тил кыргыз тили болуп, башка кошумча тилдер менен сабактар өтүлбөйт. Андыктан ал үчүн көп тилдүү билим берүүнүн методикасы аталышындагы семинар өтө кызык болуп, айрым жаңы ыкмаларды өздөштүрүүсүнө жол ачылды. Көптилдүүлүк программасын ишке ашыруудагы кадамдарды билүүгө ынтызар болчумун. Мен ойлоп атам, ушул көптилдүүлүк программасы боюнча бир жакшы нерселерди алып барып, анан өзүмдүн ушу Акжар Сезими бала бакчасында иштейм өзүм. Ошол бакчада практикалаганга жайылтсамбы, ушу деги эле Ат Башы районунда бир 4-5 садик көптилдүүлүк программасы боюнча биринчи кадамдарды баштаганбыз. Ошону андан ары жайылтуу, өнүктүрүүнү алдыга милдет коюп атам. Ошо апарып жайылтсам деген ойдомун. Нары шаарындагы облустук деңгээлде уюштурулган семинарга 50дөн ашык бала бакча кызматкерлери катышты. Анда бир учурда бир канча тилди чогуу алып кетүүнүн жана тестирлерге үйрөтүүнүн көптөгөн ыкмалары орус жана кыргыз тилдеринде көрсөтүлүп берилди. Мындай методиканы Чебурашка бала бакчасынын кызматкерлери Швециянын Семера уюмунан 3 жыл окуп үйрөнүшкөн. Мунун негизги өзгөчөлүгү орус тилде сүйлөгөн балдар үчүн кыргыз тилин үйрөтүү, кыргыз тилде сүйлөгөн балдар үчүн орус тилин үйрөтүү. Ошондуктан бул мектепке чейинки билим берүү тармагында кичинекей балдар бул тилди бат кабыл алышат экен, өздөрү ал убакта сезимтал бир нерсени эске тутуусу абдан жакшы болот экен. Ошон үчүн ушул курак абдан туура мезгил экен да, эки тилди бирдей алып жүрүү проектисине. Учурда аталган балдар мекемесинде көп тилдүүлүктү жайылтуу максатында облустук деңгээлде орчундуу иштер жүрүүдө. Жакынкы күндөрдө расмий деп аталган орус тили жана англис тилдерин кошумча сабак катары бардык балдар бакчаларына киргизүү пландалууда. Бактылуу балалык деген бала бакчада англис тили кошумча кирип жатат. Мына Чебурашка азыркы семинар өтүп атканда, булар болсо волонтерлорду университеттерге атайын кайрылуу жасалып, ошо волонтерлорду алып келип, жарым сааттык ортоңку жана жогорку группаларга өтүлүп атат. Биз жалпы область боюнча да ошо кош тилдүүлүккө маани берип атабыз. Буюрса акырындык менен бардык бала бакчаларга кош тилдүүлүктү киргизели деп атабыз. Ошол иш алып баралы деп. Маалымат иретинде айта кетсек, облус боюнча 140 балдар бакчалары бар жана аларда 11 миңден ашык бала тарбияланууда. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деме, Нары шаары.